Демек, критикалык ой жүгүртүү курсунда эмнени үйрөнөт экенбиз? Бир ойду кармаганды, маанилүү ойго көңүл буруп, андан кийин эмоция деген бул сезим. Сезимдер бизге тоскоолдук берет. Мисалы үчүн, жинин келип кеткенде, ойлонбой туруп жаман сөз сүйлөп коесуң, чынбы? Мына ушул, анан өкүнүп каласың. Мына ушул эмоция деп коет мына. Андан кийин туура чечимдерди кабыл алууга, жана ошол шаблон жана стереотиптүү ой жүгүртүү, стереотиптүү шаблон деген бул трафарет мышление деп. Ой жүгүртүүнүн трафарети. Трафарет дегенди силер эми көрбөй калдыңар окшойт, билбей деле калдыңар. Мурун мындай эме болот эле да. Биз көрүп калдык трафаретти. Мындай 4 бурчтук, анан ичинде оюлган А, Б, В деген жазуулар болот да. Анан сен ошону коюп туруп эле ручка менен минтип боеп койсоң, туура мындай тамгалар боелуп калат. Кээ бир мындай сызгычтар да бар ошондойчу. Формалар оюлган болот да. Демек, ой жүгүртүүдө дагы ушундай трафарет болуп калат экен да. Мындай бир нерсени кайталай берип, адам көнүп калат экен ошогочу. Демек, бүгүнкү сабакта эмнени үйрөнөбүз? Тема ойлор менен бетме-бет деп аталат да бүгүнкү сабак. Жана биз денени башкарганды үйрөнөт экенбиз, жана тоскоолдуктардан кутулганды үйрөнөт экенбиз. Демек, биринчи ой менен бетме-бет. Эми ой менен бетме-бет деген бул кандай? Биз азыр мисалы үчүн мээбиздин ичибизде эки көздүн ортосунда аң сезим, мисалы үчүн аң сезимби? Аң сезимде бир моментте толтура эле ойлор келе берет да, биринин аркасынан экинчиси келе берет, отуруп алып, анан убактыбыз өтүп кете берет экен да. Сен мисалы үчүн бир нерсени ойлоноюн десең, бир бөлчөктөр деген теманы нормальный отуруп үйрөнүп коеюн деп отурсаң, бөлчөктү бөлүп баштайсың, анан телефонуң зырт десе аны ачасың. Анан оюң уже кеткен да, WhatsApp'ка кирип жооп берип отуруп, анан чарчап уктап. Бөлчөктү үйрөнөйүн деп отподуң беле? Чынбы? Ошентип улам, же болбосо дагы бир нерсени кылайын деп эле отурасың, анан уже оюң бир жакка кетет да, отуруп ойлонуп эле анан асманга учуп кеткенсиң, анан карасаң эле жарым саат, 1 саат өтүп кеткен. То есть ушул ойлор менен демек биз сабактын натыйжасында бир ойду кармап турганды үйрөнөбүз да, машыгабыз силер менен. Бүгүнкү сабагыбыз демек бизде кандай ойлор бар экен, ошону көрөбүз азыр бүгүнкү сабакта. Бул курс негизи критикалык ой жүгүртүүдөн дагы көбүрөөк деп айтылат да, больше, чем критическое мышление дейт. Көбүрөөк нерсе үйрөнөсүңөр. Критикалык ой жүгүртүү деген бул өткөндө мен логика сабактарынан айтып аттык го, мындай ой байланыштуу болуш керек, себеп натыйжа байланыш болуш керек. Бул жерде критикалык ой жүгүртүү дегенде мындай бир нерсени алабыз дагы, анан ошону мындай казабыз да, казганды үйрөнүп түбүнө чейин тапкандычы. Ошол логикада дагы айтып аттык го, мына ошол булар байланышкан бири-бири. Анан атайын логика курсун кичине бираз токтотуп туруп бул курска кирели деп атабыз. Себеби логика курсу ошо боюнча уланта турган болсок, уже жүрбөй каласыңар да, уже татаалдыгына чыдабай, эсиңер болуп каласың. Бул жерден болсо биз уже мээни кичине мындай прокачивать, то есть мындай мээни күчтөндүрүп алабыз да, көп нерсе үйрөнөбүз. Так, өзүнө төмөндөгүдөй суроолорду ким берет дейт. Араңарда барбы балдар? Бардыгына кандай жетишем деген суроону ким берет өзүнө? Мен берип көргөм агай. Мына азыр уже 11 класс болуп калдым. Эми математикага даярдаш керек, кыргыз тил, еще химия, биология да. Анан еще выпускной, толтура. Кайсысына үлгүрөм дейсиң? Жашоо деңгээлин кандай көтөрөбүз дейт, мындагы 11-ди бүткөндөн кийин бере баштайсыңар. Анан каалоо тилекинде күч боло турган бир максатты кантип табам? Мисалы үчүн бир максат койсом, ошого мындай аябай аракет кыла турган максатты кандай табам? Өзүм мындай кызыккан жумушту кантип табам? Мисалы үчүн азыр ошондой проблема болуп атат азыр. Кесипти тандаш керек болуп атат. Кайсы кесипти тандайм? Билбей атасыңарчымбы? Шу суроону берип атасыңар да, кайсы кесипти тандайм мындай, өзүм мындай душам мен каалаган. Үйдөгүлөр айтат, медке тапшыр, себеби мен мед болбой калгам.
мен теге дагы инженер болбой калган балам сен инженер бол, же болбосо досторуңардын баары юрист болобуз, мед болобуз десе, биз деле мед болобуз депчи. А бул баягы сүт эмне ичет десе, сүт ичет деп жооп бергенге окшош нерсе да бул. Ошондуктан өзүбүздүкүн табыш үчүн мээбиздин ичиндеги ойлорду казышыбыз керек да. А казганда кантип казасың? Билбейсиң да. Ошон үчүн үйрөнүш керек. Мына курста ошону үйрөнөт экенбиз силер менен. Кантип казыш керек оюндун ичин. Андан кийин ОРТда кантип жогорку бала алам деп, ким берип атат ошол суроону? Мен берип атам. Бул жакта отурасыңар, ошондуктан ушул суроону берген үчүн кызыгып отурасыңар да. Башкалардан кантип ашып кетем, өзүмдү кантип жакшы сезсем болот, андан кийин өзүм каалаган ишти кандай, өзүмдү кантип мындай мажбурлап отуруп ушу бир теңдемени үйрөнүш керек эле, бөлчөктү үйрөнүш керек эле деп атасыңардачы, мажбурлап, же болбосо грамматиканы жатташ керек. Ошону кандай кылыш керек? Жакындар менен мамилени кандай жакшылап түзөбүз дейт, Мен кыялданып жаткан нерсе меникиби деген сыяктуу суроону ким берет өзүнө? Бербеген болсоңор бергиле мына ушул суроолорду. Көбүрөөк суроолор, Демек, мына ушунун бардыгын биз сабакта карайт экенбиз. Биздин план, сабактын планы, демек 7 сабак өтүшүбүз керек экен силер менен. 7 сабак өтөбүз, Кудай буйрса. Биринчи сабак смыслами 1 на 1 дейт, ойлор менен бетме-бет. Демек, бүгүнкү сабак. Экинчи сабакта бир эле ойду кармаганды үйрөнөт экенбиз да, карасаңар. Бир эле ойду кармап турабыз. Канчадан кашка ойлор келет. Көрдүңөр, бир ойду кармаса да болот экен. Анын практикасы бар. Аны дагы үйрөтөбүз силерге. Былтыр бул курсту өтүп баштаганбыз бизден 11-класста окуган балдаргачы. Аябай мощный результаттар болгон да. Внутренний барьеры бул ички тоскоолдуктар, ичибизде сезимдер бар, ойлор бар, ар кандай. Внешний помехи бул шамал болот. Адамдар ызылдай берет, тыкылдата беришет, звук, ар кандай жып келет, Ошондун айынан сабак окугуң келбейт. Кечкеле ызылдап сүйлөшө берсе сабак окугуң келбейт. Ошолорго да көңүл кантип бурбай сабак окуса болот экен, ошону дагы үйрөнөбүз. Боли невозмутимости, денеде ар кандай бир оорулар болушу мүмкүн, ошолор управление эмоциями, сезимдерди башкаруу. Бул дагы мощный да, сезимдерди башкаруу, мисалы адамдын жинне тийбесең, жинденип ийет дагы аябай жаман бир нерселерди кылып коет. Көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө кандай бир жестокий, мыкаачылык бир иштер болуп кетип атат. Өзүн башкара албай кетип атат. Өзүңөр деле алсаңар, үйдөгү ата-энеңерге деле кыйкырып ийесиңер, чоң ойдум да мен, чоң ойдум го депчи. Кантип элесиңерби? Чоң элесиңерби дагы? Чоң ойбодум мен, чоң ойбодумбу деп. Последовательное мышление дейт. Последовательное мышление мындай ыраттуу ой жүгүртүү. Бир ойдун аркасынан экинчи ой, үчүнчү ой. А бизге эмне болот? Бир ой келет дагы, 10-чу ойго секиресиң дагы, анан 100-чү ойго секиресиң, кайра бирге секиресиң. Ошентип эртеден кечке ар кайсы ойлор башыңарга келе берет дагы, эчтеке результат жок. Силерге мисал үчүн бир нерсени айтат да, мону кыл, ойлонуп кел десе, үйгө барасыңар да, эртең менен бир 5 секунд ойлойсуң ошону. Анан проблемаларыңарды ойлойсуңар дагы, 2-3 саат өткөндөн кийин дагы 3 секунд ойлойсуң. Анан дагы 5 сааттан 2 секунд ойлойсуң, анан күнүнө 3 жолу, 4 жолу ойлонуп, анан кечке ойлодум да ойлойсуң. Андай эмес, сен бир жолу 3 секунд, бир жолу 5 секунд ойлосоң, ошо нерсени, чече турган нерсени вообще 10 эле секунд ойлоп атасың да бир күндүн ичинде. Антип ойлонгондо эч кандай результат келбейт. Мисал үчүн, аналогияларды чечкенди үйрөнүш керек болот. А силер күнүнө канча саат ойлонуп атасыңар ошо аналогияны үйрөнгөнгө? Эч кандай убакыт бөлбөйсүңөр. Мисалы, барасыңар, курска барып даярданып аткан болсоңор, мугалим мондай болот деп коет, силер аха деп туруп АБВны белгилейсиңер, туурабы? Ооба, всё, кеттик. Анда результат ала албайсыңар.
качан результат аласың? Эгерде өзүңөр ойлонуп маңызына жетсеңер. Башыңарда инструмент бар, ме. Ошо мени колдонгонду үйрөнө турган болсоңор, аналогияны чечүү жолу, окуу жана түшүнүүнү чечүү жолу кантип өзүңөр мындай ойлонуп, себеп жана натыйжа өзүңөр ошого келе турган болсоңор, мондай кылыш керек экен деп. Анда ошо билим силер менен өмүр бою кала турган билим ошол болот. Демек, билим алуунун эң биринчи максаты бул ошол эки кулактын ортосунда турган инструментти колдонгонду үйрөнүш керек экен. Эки кулактын ортосунда кайсы инструмент бар, ким билет? Ме бар да, ооба. Мээңди иштетпейсиңби деп айтат го, мээң жок депчи. Мени кантип иштетиш керек мени? Мени иштеткенди үйрөтүш керек да биринчи. Мына ошо мени иштеткенди силер менен үйрөнөт экенбиз ошо курста. Бул курс вообще мощный курс. Мен былтыр ошону издеп таап атайын. Ошо бул дагы ошо Москвадагы жасалган курстардын бирөөсү, ошо логикага байланыштуу. Аябай жашоодо мага көп плюстарды берди, өтө көп нерселерди өзгөрткөнгөчү. Силерге дагы жардам берет, балдар, Кудай буйрса, туура колдонуш керек. Демек, бүгүнкү сабакты мына ошол больше чем критическое мышление деген ошол критикалык ой жүгүртүүдөн дагы, мына критикалык ой жүгүртүү деген мындай сынчыл ой жүгүртүү да, кыргызчасы мындай сындайсың да, сынап, бул эмне үчүн мындай терең казып ой жүгүрткөндү үйрөнөт экенбиз. Эми бул курста бүгүнкү сабакта эмнени үйрөнөбүз? Биринчи навык деген жөндөн бул ойлорго мындай телевизордон кино болуп атканда ошол сыяктуу ойлорубузду кино көргөндөй караганды үйрөнөт экенбиз бүгүн. Анан денебизди эс алдырат экенбиз. Бул жөнөкөй деңгээлде, анан глобально деген мындай кененирээк временно подумать дейт. Демек, ойлонгонго убакыт табат экенбиз да. Демек, биз ойлонгонду мындай убакыт бөлбөйт экенбиз биринчиденчи. Эртеден кечке эле жөн эле бир жолу эле ошону эстеп койсок, биз ойлонуп атам деп ойлойт экенбиз. Ойлонгон андай эмес экен көрсө. Ойлонгондун өзүнүн инструменти бар. Демек, временно подумать дейт, ойлонгонго убакыт дейт. Демек, бул түшүнүк биринчи жолу келип атса, ушундай пингвиндей пайда болот да. Деп түшүнбөй калдым. Эмне бул деп. Көрсө, ойлонгонго да убакыт бөлүш керек экен да көрсө. Убакыт бөлбөсөң, ойлонгонго убакыт бөлгөндө кантип бөлүш керек? Мына азыр силер менен үйрөнөбүз, кандай бөлүш керек экен. Эң биринчи путь реальности деп коет, мындай жашоодо реалдуулук кандай болот? Эң биринчи адамда ниет пайда болот экен балдар. Ниет. Мисалы үчүн бир нерсе кылам. Жакшы же жаман бир ниет пайда болот, анан анын ниет пайда болгондон кийин ниет бул мындай каалоо да, каалоо. Денеңен пайда болот алчы. Мисалы үчүн суу ичкиң келип кетти, бул төшүңдөн ылдый жагында мындай бар го, мындай суусоо сезими же болбосо тамакта кургап кетет, суу ичкиң келип кетет да. Анан экинчи мысль, ой пайда болот. Ниеттен кийин ой пайда болот дагы, стакан сууну элестетесиң дагы. Үчүнчү действие, реакция. То есть адам эгерде ой жүгүртүүсүн контролдо болсо, реакция автоматически кетет да. Сен сууну көрдүң, стакан сууну мисалы үчүн азыр маңдайыңан көрүп калдың, резки аласың да иче бересиң. Ойлонбой эле. Суу керекпи, кереги жокпу, ойлонбойсуң. Жөн ал эле ичип ийесиң. Алманы көрсөң, ал эле жеп кое бересиң. Ачкасыңбы, жокпу, чынбы? Демек, эгерде биз ойлонбосок, реакция автоматически болот экен да, булчу. Көрдүңөрбү? Демек, автоматизмге келет экен да бул ой жүгүртүү. Демек, мисалы үчүн бөлчөктөр темасын эле 50 жолу кайталачы, автоматка келет. Силер муну ручканы кармап бөлчөктү көргөндө ойлонбой эле чыгара баштайсыңар. Ушундай нерсе бар. Анан реакция болгондон кийин результат болот экен сразу. Мындай сууну ичкенден кийин уже канып калат, мокум канып калат. Демек, мына ушул реальность, ушу 4 этаптан турат экен. Ушу 4 этаптын ар бирөөнө көңүл бура турган болсок, биз ар бирөөнү резки аткарып ийбей, анда биз көбүрөөк результаттарга жетишет экенбиз. Наблюдение. Мында байкоо жүргүзгөндү үйрөнөт экенбиз. Бүгүн азыр оюбузду карайт экенбиз дагы. Ушу ичибизде кандай ойлор бар экен, бүгүн ошону карайбыз.
Так, анда кандай кылабыз? Практикум кылабыз. Практикум 15 минутта болот, балдар. 15 минуттада эмнелер болот? Так, дагы видеону күйгүзө электер бар экен. Элиза, Мырзайым, Айсулу, Зейнегүл, Сейде, Сыргайым, ККН дейт да. ККН деп атыңар жазып коелу экисинде. Күйгүзгүлө бардыңар. Ким күйгүзбөсө мен азыр өчүрөм. Упражненияны көрбөйсүңөр. Азыр 15 минутта машыгабыз силер менен. Видеону ким күйгүзбөсө мен азыр өчүрүп салам. Ошондуктан бардыгыңар кошулгула. Мен бардыгыңарды көрүп турушум керек азыр. Практика болот. Анан эч ким мешать бербесин силерге, макулбу? 15 минутта машыгабыз. 15 минут машыкканда мындай кылабыз, балдар. Биринчи азыр 15 минут бүгүн эмне кылабыз? Кыймылдабай отурушубуз керек болду. Вообще кыймылдабайбыз. Ошондуктан азыр нормальный позицияны сактагыла. Дилдайым, Элиза, Сейде, Сыргайым, Айсулу күйгүзгүлө бардыңар. Сыргайым, Айсулу. Азыр мен ошон кандай кылыш керек экен секреттерин айтам. Видеолорду күйгүзгүлө. Чтоб мен көрүп турушум керек. Айсулу, Сыргайым. Так, уже кошулгандарды, азыр жаңы кошулуп аткандарды мен уже кошпойм. Себеби алар азыр кошулса, булар эмне болуп атат деп теги чочуп кетиши мүмкүн да. Биз курсту мен азыр башында айттым да, түшүнбөй калат. Так, кана Айсулу кошулгула, Сейде, Дилдайым, мен угуп атасыңар, видеону күйгүзгүлө. Мен көрүшүм керек. Мырзайым, силердин бетиңер көрүнбөйт атат, светти жандырып койбойсуңарбы? Светти, мен бетиңерди көрүп турушум керек бардыңар, контролдойм. Саламатсызбы агай? Упражнение, саламатчылык. Айсулу видеону күйгүзгүлө. Сейде видеону күйгүзгүлө. Мырзайым. Агай, Zoom'дан сабак өтүү бекерби? Бекер эле өтүп атам, бекер эле. Мен сабакка биринчи жолу катышышым болчу да агай. Мындан Башынан бери угуп атасың, башынан бери угуп атасың, азыр ушул сабакта. Азыр 15 минут практика кылабыз, ошондуктан мен азыр көрүшүм керек. Давайте видео күйгүзгүлө, акыркы жолу эскертип атам. 10 секундтан кийин күйгүзбөгөндөрдү удалиттем. Так, Айсулу, Сейде, Сыргайым үчөөңөр калдыңар. Так, күйгүзөсүңөрбү или что? Кур каласыңар көп нерседен. 15 минуттан кийин да көп нерсе үйрөнөбүз. Так, Сейде, Сыргайым күйгүзгүлө. Бул сабакта обязательно практика бөлүмүндө видеону күйгүзүшүңөр керек. Болбосо мына азыр уже балдар да кошулуп атат, бирок аларды уже кошо албайбыз да сабакка. Башынан кирбегендер уже эртең уже балдар кошулса ушул сабаккачы, уже эртең эле уже нормально алып кете алышпайт, потому что бүгүн еще практика болот бизде. Үйдөн дагы үй тапшырма берем. Так, Сейде күйгүзгүлө. Силерди күтүп атабыз акыркы. Так. Так, мындай кылабыз эми балдар, карагыла. Азыр 15 минут мындай нормальный позицияга отургула, чтобы анан вообще кыймылдабайбыз. Мен биринчи бир 5, 6, 7 минутка чейин сүйлөйм. Андан кийин сүйлөбөй калам. Анан тынч отурабыз. Анан эме кылабыз. Значит, так, Сейде укпай койду, мен удалить этип салдым. Сабакка мугалимди укпасаңар, жесткий ушундай кылабыз. Эми балдар карагыла. 15 минут кыймылдабай отурушубуз керек. Азыр бир позицияны сактайсыңар дагы, анан кыймылдабайсыңар. Көзүңөрдү жумгула бардыгыңар. Бардыгыбыз көзүбүздү жумабыз. Анан ачпайбыз. Анан кыймылдабайсыңар балдар. Мени уккула, кыймылдабайбыз. Эми карагыла. Эң биринчи эмне проблема болот? Биринчи көзүбүздү жумалы бардыгыз да. Так, сардал, көздү жумабыз. Кыймылдабагыла вообще. Биринчи кыймылдагыңар келе берет да, себеби денебиз кыймылдап көнүп калган да. Өмүрүбүздө бир да жолу биз антип отурган эмеспиз. Ошондуктан азыр кыйналат. Случайно күлүп ийишиңер мүмкүн, болот андай. Бирок кайра эле тынч отуруп, көздү жумуп, кыймылдабай отура бересиңер. Экинчи, азыр кыймылдабай отурганда дене кычыша баштайт, ар кайсы жерлерчи. Анан ошондо кычышуунун 3 этабы болот балдар, 4 этабы болот. Азыр мен силерге үйрөтөм кандай экен. Биринчи акырын эле башталат. Анан экинчиси күчөйт кичине. Анан
үчүнчү этап аябай башладым. Мен тырмап салбасам болбой калды деген деңгээли болот да. Анан ошону эптеп эле чыдап койсоңор бир мүнөт. Анан акырындайт дагы анан вообще жоголуп кетет да. Вообще эч жериңе кычышпай калат. Денен, мурдуң, кулагың, любой жери башталат да. Себеби мындай тынч отуруп көргөн эмес да дене өмүрүндө. Ошондуктан ушундай кычышуу ушундай экен. Бул мындай өзүнөн өзү эле боло турган нерсе экен. Анан вообще тырмабай койсо эле болду, жоголуп кетет экен. Анан кокустан мындай колуңар же бутуңар же бир жериңер туура эмес туруп калганын байкайсыңар да, аз бир аздан кийин анан таалый баштайт. Таалый баштаганда ошондо эме кылабыз. Кыймылдатпайсыңар баары бир. Колуң туура эмес туруп калды, болдук. Ошо боюнча каты дагы тура бер ошо боюнча. Азыр мен дагы бир аз акырындап сөздөрдү азайта баштайм. Анан биз 15 минутта машыгабыз. Уже 2 минутта сүйлөп койдум. Анан кандай ойлор келип атканын кино көргөндөй карап тургула да, мээңердин ичинде кандай ойлор келип атат. Вообще кыймылдабайбыз. Күлкүбүз келсе күлбөйбүз. Случайно колубуз кыймылдап кетиши мүмкүн. Же денебиздин бир жери жаман таалый башташы мүмкүн да. Бутубуз туура эмес туруп калганын эми байкай баштасаңар, соп болот. Тура берсин ошончо. Тура беребиз. Көңүл бурбайбыз. Ал колуңар таалып аткан, бутуңар таалып аткан болсо, аны ойлобойсуңар. Аны ойлобой эле койгула, жөн эле кино көргөндөй эле мээңердин ичинде болуп аткан нерсени карагыла. Мен силерди жакшылап мындай карап турам. Бардыгыңар кыймылдабай. Бизде сабакта дагы ушундай кылабыз. Аудиториянын ичинде отурат да балдар. Анан бардыгын ушу аткарып атабы, аткарбай атабы карайбыз да ушундай. Так, көздү жумабыз. Так, сыргайым көздү жумабыз. Ачпагыла. Кандай катысаңар ошо боюнча тура бергиле. Азыр ошо тренинг бүткөндөн кийин, азырмы? Тренинг бүткөндөн кийин мен силерге көп секреттерин ачып берем. Бул биринчи эле сабак. Кандай катысак ошо боюнча катып тура беребиз. Кино көрөбүз. Мээбиздин ичинде кино болуп атат азыр, ар кайсы нерселер. Любой ойлор келе берет. Не ойлор, там любой ой, ошолорду карап, кино көргөндөй эле карап отура берет экенбиз. Денебизди вообще кыймылдатпайбыз. Уже кычышкан нерселер уже кычышпай калды, уже нормально, молодцы. Уже 7 минут өтүп кетти. Жарымын уже өтүп койдук дагы. 8 минут калды. Анан эң негизги нерсе, мен силерге айткан жокмун, бул убакыт канча калды деп вообще ойлобошуңар керек. Убакыт канча калды вообще ойлобойбуз. Главный убакытты ойлобогула. Кинону көрүп отура бергиле.
Так, құттықтайбыз балдар, көзіңөрдү ача бергиле. Кичине 15 мүнөттөн эртерээк ачтырып атам. Себеби убактыбыз бул жакта азыраак калды. Кичине обсуждать, талкуулай турган нерселер бар. Кана, кандай болду? Айтсаңар, оюңар менен бөлүшкүлө. Анан мен үй тапшырма берем. Өмүрүңөрдө минте отуруп көргөн эмессиңер да, теп-тынч. Кандай экен? Жакшы экен? Не болду жанагы? Кимге кыйын болду, кимге жеңил болду? Кана оюңар менен кичине бөлүшкүлө. Тып-тынч болуп калганда мен силерди өчүрүп салдык экен деп ойлонуп отурдум бир аз. Кыйын болду, жана кытышкандар мен айткандай этаптар менен болду. Жок, андай деле болгон жок меники. Отурганда тура эмес отурган. Тура эмес отуруп алгандар кыйналдыңар. Меники андай болгон жок. Ооба. Тура эмес отурат. Демек балдар карагыла, дене эң биринчи эс алып калат да мына ушундай. Себеби биринчи мындай отуруп эле башыбыз минтип, колубуз минтип эс го. Бул ушу ойлор минтип мээде пайда болгондо денеде мындай чагылат экен да ойлорчу. Мен азыр колум минтип кыймылдап атсам, демек менин ичимде оюм ушинтип кыймылдап атат да, демек колум кыймылдап атат. Демек дене адамдын мээсинин ичинде ой кандай болуп атса, дене өзүн ошондой. Мында кээ бирөөнүн ою аябай тез болсо, аябай энергичный адам болот да, чыдабайчы, тынч отура албайт. Себеби мээсинин ичинде ою аябай мындай тынч эмес. Анан ою шашпай, жай ой жүгүрткөн адамдар денесинде спокойный отурат да, минтип шашпай, сүйлөбөй. То есть бул ой жүгүртүүгө жараша болот экен да, көрдүңөрбү? Анан демек биздин биринчи денебиз эс алып калат экен. Экинчи азыр биз ойлорубузду көрдүк. Ар кандай ойлор келе берет. Мени өчүрүп салдыбы? Анан эмне болуп атат? Медитациябы? Медитациялык ерунда балдар. Азыр биз бул курста үйрөнө турган нерседе аябай көп нерсеге жетишебиз да. Медитация деген сөздү кыргызчага отурсак ой жүгүртүү деген сөз ал. Англисче meditation деген, ал ой жүгүртүү деген сөз. Анан жана шаолинский монахтар отуруп алып ойма кылышат го, кыймылдабай. Ооба, ошондо биринчи ой жүгүртүүнү башкарууну үйрөнүш үчүн биринчи денени башкарыш керек экен. Денени кыймылдатпай отуруш керек экен да, көрдүңөрбү? Азыр силер менен биз бүгүн эми бир 12 мүнөттөй отурдук. Себеби азыр убакыт аз калды да. Ошондуктан үй тапшырма бергенге да бул убакыт болсун депчи. Үй тапшырма мындай болот. Үйдөн 30 минута эртекиге отуруп келесиңер да, үй тапшырма ошо. Мисалы үчүн, жок, кийинки сабакты эртең кылбайбыз балдар. Кийинки сабакты бүрсү күнү же болбосо биринчи күнү кылабыз. Ошо демек биринчи күнкүгө коелу. Биринчи күнкүгө демек 30 минута отуруп келишиңер керек. Демек үйдөгүлөр мешать бере берет, ошентип же эмне отурасың мындай. Ошон үчүн заранее силер айтасыңар, мага тийишпегиле жарым саат. Мен отурам, сабак үй тапшырма аткарам дейсиң. Эмне болгон үй тапшырма? Ошо отуруш керек да жарым саат. Нормальный отурасыңар, ошо жана тизелеп отуруп алсаңар болот, жана тизени эме кылыпчы бүгүп алып отурушат го. Анан ошондо балдар эме болот. Тизелеп отурганда бир 10-15 мүнөт, бир 20 мүнөт отургандан кийин бутуңар сезбей калат, коркпошуңар керек. Вообще сезбей каласыңар бутуңардычы. Эки бутуңар тең сезбей, мындай жоктой эле болуп калат да, бут жоктой болуп, же колуңар сезбей. Главный коркпошуңар керек, отура беришиңер керек. Жарым саат отуруп келесиңер мага үй тапшырма ошо. Ошо үй тапшырманы аткаргансыңар, анан кийинки сабакта мен силерге үйрөтөм. Демек 30 минутка жеткирет экенбиз, анан бонусная мысль дейт, кошумча силерге ой жүгүртүү.
Демек, бұл тынч отуруу ыкмасын азыр эле кандай колдонсом болот деген суроону өзүңөргө бергиле жана бул тренировканы менин күн тартибиме кандай киргизип алсам болот. Демек, эртең менен бир маалбы, же кечинде бир маалбы, же через день, же күн алыс кыласыңарбы. Демек, ушул күнүнө жарым сааттан кыймылдабай отурууну машыгышыбыз керек. Бүгүн эми биринчи күнгө чейин силер отурганда башыңарга ар кандай ойлор келе берет. Пока келе берсин, силер ичиңерде ойлорду эле көргүлө. Мен кийинки сабакта ошо жарым саат отурганда бир ойду кармап, ошол кечке жарым саат бою бир нерсе тууралуу ой жүгүрткөндү силерге ыкмасын үйрөтөм. Анан ошондо силер мисалы үчүн аналогиялар тууралуу ой жүгүртөсүңөрбү, же бөлчөктөр тууралуу ой жүгүртөсүңөр, бир ойду алып туруп жарым саат ойлоно турган болсоңор, аябай көп мындай жылыштар боло баштайт, өзүңөр көрөсүңөр. Анан окуучулар ар кандай мындай өздөрүндө жакшы пайдалуу болгон нерселерди айтат эле. Аларда мен силерден да уккандан кийин ошолор окшош ойлор болсо мен силер менен бөлүшөм. Жашоодо өтө көп мындай жылыштар боло баштайт. Өзүңөрдү мындай спокойныйраак болуп калсаңар да, тынч, мындай оор басырыктуу болуп, бир нерсе болсо эле шак жооп бере калуу эмес, ойлонуп жооп берүү, анан бир нерсе болсо эле кыймылдай калуу эмес, мындай ойлонуп денени башкарганды үйрөнөсөң өтө көп плюстар болот. Пока ушул сурооңор болсо берип алгыла. 1 минутта убактыбыз калды. Кана кимде суроо бар? Бергиле. Агай, бул Zoom'дан жумасына канча жолу болот? Сабак. Жумасына колдон келишинче 5 жолу койгонго аракет кылып атабыз. Анан кээде убакыт болбой калса 3 жолу же 4 жолу болуп калып атат да. Саат канчада болот? 9:30 коюп атабыз, 9:30. Ошо Zoom'га мен ссылка жөнөтүп атам, Telegram группага. Азыр анан ушул сабактын видеосун да жүктөп коем, дагы бир сыра кайталап көрүп алсаңар болот да. Анан көрбөгөн балдар да кайталап көрүп алат. Бирок бул сабактын шарты эмне экен? Видеону сөзсүз күйгүзөсүңөр, күйгүзбөгөндөр удалить этилет экен. Мен бүгүн бирөөнү удалить эттим. Силерге сабак болсун, уялбай ачып, открыто окугула. Макул, анда жакшы тургула балдар, Көрүшкөнчө биринчи күнгө чейин 30 минутта кыймылдабай отуруп келгиле. Всё, жакшы тургула. Саламатта. Саламат. Рахмат агай, саламатта болуңуз.